Амансыздарбы, урматтуу калайык журт, назарыңыздарда Семетей баяны көрсөтүүсү. Бүгүн сиздерге 11-чи көрсөтүүнү айтып сунуштамакчымын, кабыл алыңыздар. Ал эми биздин ушул Манас баяны, Семетей баяны көрсөтүүлөрүн кай жактан толугу менен уксак болот деген айрым биздин көрөрмандарыбыздан суроолор келип калып жатат. Шайырбек Абдрахман деген YouTube каналга кирсеңиздер, ошол жерде Сагынбай Орозбаков атабыздын өзүнөн жаздырылып алынган Манас эпосы толугу менен кара сөз түрүндө айтылып жайгаштырылды. Баш аягы 104 көрсөтүү, 35 саат убакыт кара сөз менен айтылды, туугандар. Ошондой эле Саякбай Каралаев атабыздын вариантында ал кишиден жаздырылып алынган Семетей эпосун мына сиздерге айтып берип жатам. Ал дагы ошол Шайырбек Абдрахман YouTube каналына жайгашып жатат, урматтуу TikTok'тогу, Instagram'дагы, Facebook'тагы достор. Эми көрсөтүүнү баштайлы. Ошентип Семетей тетигил гүл токойдон сар тастан кеп угуп, жериң талас, элиң кыргыз, атаң Манас деп угуп, анан букарды көздөй катуу жөнөдү. Жолдо келе жатып, баягы Темирканга бир туруп таарынат. Мен ушул 12ге келгенче тентиген байкуш дедирип, тегимди жашырып, эмне үчүн минтип чоңойтуп жатат деп. Чоң атасы Темирканга таарынса, бир чети ата деп жүргөн Ысмайылга таарынат. Эмне үчүн менден элимдин жайын жашырды, жеримдин жайын жашырды. Ал эми тетигил Каникей менин энем болсо, эмне үчүн энемди менин Темиркан чоң атам менен Ысмайыл атам тентиген байкуш дедирди деген суроолор абдан байкуштун жүрөгүн кыйнады, көңүлүн кыйнады. Бирде туруп көзүнөн жаш төгөт, бирде туруп оолугуп кетип Манас, Манас, Манас деп ураан чакырып алат, бирде туруп Талас деп ураан чакырып алат. Букарды көздөй минтип туталанып, кайгырып кирип барды Букарга. Букарда Ысмайылдын багы бар эле дейт. Ушундай коос букардын чок ортосунда бак бар эле, бактын ортосунда Ысмайылдын жоо караган мунарасы бар эле. Мына ошол мунарага үстүндөгү суп чепкенди чечип ыргытып, ак канкыны жазданып мунаранын түбүнө ары карап жатып алды таарынып дейт. Анан, ой тетигил Семетей, баягы гүл токойдон катуу келип, ак тулпарды агытып ийип, колундагы Ысмайылдын шумкарын Ысмайылдын багына кое берип, наар албай, тамак ичпей тетигил мунаранын түбүндө ары карап жатат деген сөз Темирканга жетти дейт. Темиркан байкуш муну угуп жүрөгү зыркырап, балам байкушка эмне болду? Же бир ээн ооз бирөө буга катуу сөз айтып койдубу? Же бир балеге кабылдыбы? Маанайын ким түшүрдү? Эмне болду деп толгонуп байкуш Семетейге келди. Семетейге келсе, бери карабайт, бутту сунуп, ары карап дүңкүйүп таарынып алган Манастан калган бадырек, өзү дагы бойлуу, олбурлуу, баатыр чыкман эме, жанына киши да аялгыс, баралгыс болуп, мунушинтип катуу кайгырып түнөрүп алыптыр. Анан Темиркан барып, Семетейге мындай сөздү айтып турат. Эми аны сиздерге Саякбай Каралаев атабыздын манасынан окуп берейин. Ай кашында чолпонум, ай Семетей бери тур деди. Көрбөсөм жанбайт кумарым өйдө тургун Семетей өлгөндө көргөн чунагым деп эркелетип атат да. Асманда жарык жылдызым, жакамда көөхар кундузум, өзөндөн аккан жапжарык суусуң, канар булагым карыганда атаңды, тирүүлөй көргө сен салбай, өйдө болгон чурагым деп Семетейге жалынып турат. Ушу турган букарда кандыгым толук башымда, сени көрдүм кулунум 67 жашымда. Жыйдым алтын ким үчүн, жыргалым балам сен үчүн. Мына бул жерден карап, кандай чоң ата, чоң эне, же болбосо ата эне баланын таарынычын кантип жазыш керек экенин дагы бир сыйра эсиңиздерге алып койсоңуздар болот, туугандар. Эмесе улайын. Укчу балам батамды, сакалымдын агында сапарым чукул барында,
тозаққа салба атаңды. Тарынып мені күйгіспе, тарчылық салып бұл башқа, құлыным тирүүлөй көргө киргизбе. Минтип мені күйгіспе, ат менен атың жарышып, атыңдан көнүң калдыбы балам? Куш менен кушуң салышып, кушуңдан көнүң калдыбы? Тон менен тонуң кийишип, тонуңдан көнүң калдыбы? Кылычыңды айт, кыныңды айт балам, кыстабай мени чыныңды айт деп баягы жалынып жалбарып Семетейдин жанына келсе, Семетей бери карап койбойт. Темиркандын үрөйү учуп кетти. Балама эмне болгон, кандай балекет баскан деп көстүү карактууларын чакырып, баягы дарыгер анымынусунун баарын айттырып келип баланы каратсат, бала такыр косколбойт, таарнычы жазылбайт, бери карабайт. Келдиңби деп, же бир сөз айттыңбы деп бир адам ордуна санабайт туугандар. Муну ушинтип Семетей жатат. Семетейдин жанына чыркырап Ысмайыл атасы келди андан кийин. Аны да укпайт. Андан кийин Семетейдин жанына баягы Темиркандын аялы Алтынай чоң энеси келди. Ысмайылдын аялы эне деп жүргөн баягы Семетейге эне болгон Күмүшай келди. Аларды да карабайт. Анан тетигилердин баары келип, Семетей алардын бирин тоготпойт, укпайт, дегенине көнбөйт, таарынып тултуйуп жатат. Ошентип 12 күн болуп кетти. Семетей ачка, эч нерсе жеген жок, наар алган жок. Бир күн анан Ысмайылдын Семетейден улуу Кишимжан деген кызы бар экен. Бул Семетей 6 айында келген Ысмайылга. Ал эми Ысмайылдын Кишимжан кызы болсо Семетейди ошондон бери бөбөгүм деп, үкөм деп, иним деп эркелетип, чоңойтуп, экөө уялаш болуп калган. Ошол Кишимжан анан кийин таттуу паттууну алып, тамак ашын даярдап алып, Семетейдин бая жаткан жерине келип алып, Семетейди эркелетип бир чети. Бая илге эркелеп бөбөгүндөй көрүп, айнанайын Семетей, туурай, болбойт минтип жатканың деп тийишип бир чет кытыгылап, Алтай минсе арбас, кагылайын Семетей, кара тулпар бууданым, ар чет уялаш, үрөөнүм бирге тууганым, карагашка тынарым, оозумду ачып өбөрүм, көзүмдү ачып көрөрүм, артымдагы карааным, ай Семетей уялаш, каргылуу шаардын чоңганы кечке жаткан оңобу, кан таарынган болобу, кантет кантет деп тийишип, баа Семетейди кытыгылап ийди да. Кытыгылап, ар жагын өтүп, бер жагын өтүп, жайын кетиргенде Семетей баягы көңүл ачылмак түгүл тескерисинче түнөрүп, огош бетер жини келип, баягы тура калып колун серпкенде, колунун күүсүнө тетигил Кишимжан көмөлөнүп кетти. Наардан бери түшүп байкуш көмөлөнгөндө топчусунун баары быркырап үзүлүп, ызааланып ушундай жаман кызаңдап чыкты да. Баа Семетей аны сас келгенсип, мен күйөөчүлөп келгенсип, баяттан бери кытыгылайсың да, деп катуу сүйлөп оңураңдап ийгенде, баягы кыз ызааланып, ызаасына чыдабай анан ачуу сөздөрдү минтип сүйлөп салды. Бөлөктү баксаң 6 жыл буудан болбойт турбай, көзүнөн жашы тимеле 10 талаа болуп агып чыкты. Эзели кыргыз бир бөлөк тууган болбойт турбайбы? Темиркандын шаарына тентип келип чоңойдуң, Кан Ысмайыл шаарына каралап келип зор болдуң. Теги башка тукуму тууган десем жат экен, көргөнү бөлөк көктөлбөйт, көңүлү бөлөк эптелбейт деп момтип ыйлап алып анан кийин таарынып калды. Мунун энекеси Каныкей катынында калып пускан, кыз экенде энеси кылым чайкап журт пускан. Бөлөккө бурдуң пейлиңди, таап алгын жетим кул таласта кыргыз элиңди. Бөлөккө бурдуң пейлиңди, жалымсам укпай кебимди, кетирдиң мынча эбимди. Таап ал эми Семетей, караң калгыр жетим кул тетиги кыргыз элиңди деп, баягы бултуңдап, тултуңдап бурулуп алып басып кетти. Семетейдин башынан ылдый муздак суу чачкандай эле болду. Көңүлү абдан катуу ооруду. Муну ушинтип турганда Букардын баягы калаанын беги Көлөй хан деген болгон экен. Бул ак көңүл бапылдаган киши экен, бул да келет. Семетейге тамак ашын даярдап алып, ай Семетей, монтип жатканың болбойт эми, ай турайын деп Семетейди баягы кучактап алып тургузайын десе, Семетей буга дагы катуу сүйлөп коюп, баягы Көлөй хан абдан катуу таарынып, тетигил эми баягы көңүл адамдар
тарынганда дагы тес болот эмеспи? Анан кийин тетиги көлөккө мынтип сүйлөп атат да. Ой балам, сенин булаңды булап алдыкпы? Букарлык барып кулунум таластагы кыргызды такыр кырып салдыкпы? Деп бул дагы катуу Семетейге унчукту. Ушунчалык букарлык сенин айыбыңа калдыкпы? Неге бустуң пейлиңди? Кырган киши кылча жок, кен колдо кыргыз элиңди. Ордолоп алган жөө жок, оңурайып тарым сенин ордоңду бускан бирөө жок. Букар кен кол жер эмес, таласта май куйругун жара чаап, Каныкейде энеңдин такыр талап качырган Аукей көш мен эмес. Деп мынтип оңураңдап кое берип анан кийин буда кетип калды булкунуп. Семетей түнөргөн бойдон жалгыз калды. Эмне кылаарын билбейт. Көпкө ойлонуп, үңкүйүп олтуруп, анан не болсо дагы Каныкей энеме барып, ошондон сурайынчы. Атамдын жайын, элимдин жайын, тегимдин жайын. Ошол Каныкей энемден сурайынчы деп анан кийин Каныкей көздөй жөнөдү дейт. Букардан чыкканда, Букардын сыртында Босдөң деген талаа бар экен. Мына ошол талаа менен өзү жалгыз жөнөдү. Каныкей Семетей Букарда ушинтип таарынып 12 күндөн бери тамак ичпей жатат деген сөздү угуп жүрөгү бир нерсени сезген болчу. Жүрөгү зыркырап, көзүнөн жашы төгүлүп, эми байкуш ичтен чыккан бала деген ушуда. Эне сезет да. Эне байкуш Семетейге барайын, ошондон кабар алайын деп атайын камынып алып, бери Букарды көздөй Семетейге чыккан болчу. Семетей бул жактан чыгып, Каныкей ал жактан чыгып, Босдөң талаасында экөө жолугуп калды. Анан баягы Семетей Каныкей энесине жолугуп сөз баштап калды. Караң калган энекем, тартылуу турган карагыр кайык тозор желемсиң, айнанайын энекем, эжем десем энемсиң. Мен сизди эжекем деп жүрсөм, энем турбайсызбы? Деп суроолуу карады. Кааласам кадыр түнүмсүң, маңдайымда пиримсиң. Теңизим атам өлгөндө, саңгазына дүнүйөм, чачып келген экенсиң. Төркүнгө тентип энекем, качып келген экенсиң. Көөдөндөн акыл түк кетип, шашып келген экенсиң. Канзааданын жалгызы, качып жүрөр жөн барбы? Ай, каты күн энекем, биздин эл кайда? Деп мындай суроо узатты. Бекзааданын жалгызы, безип жүрөр жөн барбы? Берени менен эл кайда? Элге жетер күн кайда? Медерлеп тентип Букарга, Темиркан келип конупсуз, Төркүнгө келип тунупсуз. Манастын тентиген уулу дедиртип, жаманатты кылыпсыз. Темиркандын шаарына тентип жүрөр жөн барбы? Теңиз энем эл кайда? Деп кепчип буркурап, ыйлап мынушинтип сурап турат. Кан Исмайыл шаарына качып конор жөн барбы? Кадырман кыргыз эл кайда апа? Караңгөн энем Каныкей, элге жетер күн кайда? Атамдан калган ак олпок, алтын жака кымбат тон, энеке кийбей келген экенсиң. Зайыптыгың мынчалык, качып тентип Букарга билбей келген экенсиң. Атам менен бир тууган Аукедей абама, апаке тийбей келген экенсиң. Букарга келип тунупсуз, бу жетим тентип келди деп бизди жаманатты кылыпсыз. Апа, аялдык кылып, Букарга тентип качып келе берген турбайсызбы? Жок дегенде тетигиле атамдын иниси Аукеге тийип алсаңыз болбойт беле? Бул жерде минтип качып бозуп тентип элге жаман көрүнүп жүрбөйт элек го, деп мунушинтип күнөөлөп сүйлөп калды. Каныкей сыр бербейт. Ата кагылайын иничек, кароозуна кан толсун, кандай немең аны айтат? Апи, иним койгун деп баягы Каныкей Семетейди сооротуу менен алек болот. Бир убакта Семетей колун сунуп калды Каныкейге. Мына ушул жерде туугандар анан Каныкей энебизден жомогу башталат. Каныкей анан Семетейге бүткүл кыргыздын баягы баянын айтып берет. Таластан Букарга кантип качып келгенин айтып берет. Ошону сиздерге
Саякбай Каралаев атабыздын оозунан жаздырылып алынган манастан окуп берейин. Жакшылап көңүл болуп оптуруңуздар. Мындай. Кое бер жетим колумду деди Каныкей Семетейге. Анткени Семетей Каныкейдин колун бекем кармап алып, кыргыздын дайынын айтып бер мага, атамдын жайын айтып бер, тегимдин бабаларымды айтып бер мага деп момунтип жанынан кетпей сурап турат да. Ошондо колу ооруп кеткен Каныкей мындай сөз айтып турат. Кулунум казба менен орумду, кайната бербей кулунум капкайдагы шорумду. Ырдайын азыр ырымды, кокуй жетим кое бер, айтайын азыр чынымды. Атаң манас өлгөндө, аркада эркек өзүң жаш, арамдардын баары кас. Буламды булап алганда, бузукту иттер салганда, алайдан аккан тамчысы май куйруктан кетелек, кулунум Абыке көбөштүн камчысы дейт. Бая Каныкейди мага тиесиң деп зордук кылып, үстөмөндүк кылып, анан Каныкей тийбейм деп койсо, келип манастын ордосун талап, манастын казынасын тоноп, камчыга ченеп бөлүп алып, анан кийин үйүнүн баарын өрттөп, манастын ордосун тыйпыл кылып туруп, Каныкейди сабап, эмчегин жыра чаап, жолго салган болчу. Ошондо Каныкей байкуш Семетейди колуна алып алып качкан. Мына ошонусунан бери азыр баяндап айтып жатат. Айтсам сөзүм дагы бар. Энекең мен Карабет Бейбактын алтырам чаап жиберген эмчегинде тагы бар балам. Зарлансам Кудай алабы, кече сени көтөрүп, кейип тентип качканда, кулунум Абыке көбөш экарам, мындан көрдүм кордукту. Чыйбыт кочкор төрт арам, ошондон көрдүм чоңдукту. Аждыбай Көлбай алтарам, аныктап көрдүм кордукту балам. Кече менен экен Каныкей, күйүктүн белин аша албай, күйүк тентип баса албай, жоргонун белин аша албай, чунакжан чоо ыйлап баса албай. Кепич тозуп байпакчан, кейсем өлбөй чунакжан, өтүңүм кетип байпакчаны аласасы келбесе, өлмөгө кыйыл ушул жан. Эми аларына келбесе, баягы Кудай бешенегес жазбаса, бул жан өлбөйт экен балам. Ушинтип кыйналып, качып бозуп келдик дейт. Сыр дайра бойлоп кече албай, шаштым кетип курган жан, зыркырап ыйлап өтө албай, белчемдүү гана жерге жете албай. Сыр дайра суусу чоң дайра, 42 тепчип өтөм деп, ал дайрадан кече албай. Чучугума суу өтөп, сай сөгүм какшап зыркырап, айламды таппай буркурап, жатарыма кабак жок, оозанып ичер тамак жок балам. 95-те энекем ыйлап чыркырап бир жагын. Акыл качып, ал кетип, ашыккан менен өтө албай айлам кетип турганда, авам бакаяк жолтой, карааны бийик саң колдой, төрө бакай карыям, атаң манастан калган олуям. Султан атаң манасты сайып жүрүп бак кылган, салып жүрүп там кылган, ээрчип жүрүп эр кылган, аягыламга шер кылган. Туюк жерде жолду ачкан, бекип жатса колду ачкан, көк сүлөөсүн бөрк кийип, көк ала калкан ойногон, алтайчалык азапты азырынча ойлогон. Капилетте сөз тапкан, караңгыда көз тапкан, атаң манастан калган бакай шер, билген экен кайран эр, атарытып жол чалып, Каныкейле үн салып, канатан Темирканга каталып, 2 чанач сүт алып, 2 күлүк аталып, эптеп сууну кечирип, өчкөн отум тамскан, өлгөн жанды тиргизген. Бегирээк бузуп санааны, бегирээк жыттап көзүңдөн кое бербей баланы. Эр өлгөнгө катынга 4 күн жакын болот деп, колумдан кармап кабыштап, кокуй бакай абакем, төрөдөн калган өзүңдү Букарага кач деп табыштап, Букарга тентип келгем. Буйрук кылган бакайкан, пайгамбар чалыш абамдын тилин алып мен жесир тууганым Ысмайылга бергем деп, баягы Семетей күнөөлөбөйдү да. Биз Букарга не качып келдик? Апа жок дегенде, атамдын иниси Абыкеге тийип албайт белең. Букарга келип тентиген катын дедиртип, баягы банастын угулушу жерде качып бозуп жүрөт дедиртип, элге жаман көргүзүп, ушинткенден көрө калбайт белең ошу жерде деп Семетей түшүнбөй жатканда. Анан Каныкейден мына мындай сөз айтты. Болбосо кырмалуу жагдан 40 килем, кыргыздын жайын мен билем балам. Оймолуу жагдан 10 килем, ногойдун жайын мен билем балам. Биздин элди сурасаң,
Карегинден күрүч көп, калайынан күмүш көп деп эми элдин жайын Семетейге баяндап берип жатат. Бос коёндон түлкү көп, биздин элди сурасаң, сан казына мүлкү көп. Шабиет ойноп даң салган. Шабиет деген оюндун кандайдыр бир түрү экен туугандар. Биздин элде күлкү көп, келеңгер соору кең чачпак, келини сулуу биздин журт. Кызыл көйнөк айча бел, кызы сулуу биздин журт. Аргын кыргыз аралаш. Эми аргын кыргыз аралаш деп манаста көп айтылат. Аргын деген уруу азыр казак туугандардын арасында бар. Аргын кандын ажыбай деп дагы айтылат туугандар. Ошондуктан аргын кыргыз аралаш дегенде ошол казак боорлошторубуздун ичиндеги аргын уруусун айтып жатат го деп ойлойм. Бул менин жеке пикирим. Конуп жаткан биздин эл. Күндүзү кымыз, түнү кыз болуп жаткан биздин эл. Элдин жайы ушундай, эсил уулум угуптур, эми жайын айтай. Деп анан каныкей чоң жомокту, кыргыз жөнүндө чоң баянды баштады дейт. Өлөрүмдө көргөнүм, караганда кардым ток, өзүңдөн бөлөк бирөөм жок. Көрөргө мынча күнүм бар, сенден бөлөк кимим бар балам. Тулпардан калган туягым, туу казанат чунагым. Найзага таккан гана желегим, Семетей Айкөлдөн калган белегим. Оозумду ачып өпкөнүм, көзүмдү ачып көргөнүм, айтайын сөздүн аныгын, угуп тур бери эрмегим. Сенин атаң өлгөндө, азапты куужан көргөндө, Айкөлүмдүн сан дүйнө, арамдын баары бөлгөндө, өлөйүм дедим арымдан. Өлбөй калдым Семетей, сен чунактын барынан. Кетейин деп арымдан, кетпей калдым кулунум, уш сен барыңдан. Казгалдак деген гана кайран куш, кайрылбай учат жем үчүн, канчаны көрдүм кулунум, бир Семетей сен үчүн. Кулаалы деген гана курган куш, куюлу учат жем үчүн, көп кордук көрдүм арамдан, кулунум ушу балам сен үчүн. Өкүрүп ыйлабайыңдан, өлбөй тентип келгенмин, өткөрө сенин айыңдан. Алтарамдын касабы өтүп кетти ошондо, чоң атаң чочко кандын азабы. Келжиреген ал такмак, кең колдон чаап көчүмдү, кейип тентип мен келдим, алтарамдын ала албай тентип өчүмдү. Бая алтарамдан өч ала албай, тентип качып букарга келдим сенин айыңдан балам деп жатат. Кейитип сабап дартымды, катындыгы курусун, арамдардан ала албай калдым өчүмдү. Муну укканда Семетей аябай бай желип кетти. Көңүлү жаман бөлүнүп, кабыргасы сөгүлүп, каарданып, түрү башкача көрүнүп кетти. Эми окуянын калган бөлүгүн туугандар кийинки көрсөтүүдө улап айтып берем. Бүгүн баарыңыздар менен коштошом. Аман туруңуздар. Урматтуу көрөрман, ушул сиз көрүп жаткан ар бир көрсөтүү биздин бабаларыбыз жөнүндө улуу баянды калкыбызга жайылтып, айрыкча кийинки муунга айтып жеткирип берсек деген биздин аракетибиз. Жаштарыбыз тегин таанып, нарктуу өссө деген тилек менен жасалып жаткан эмгек. Бул ишке сиз дагы салым кошуп, экрандагы М-банк номерибиз аркылуу бизге колдоо көрсөтсөңүз болот. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Бизге сиздердин ар бир колдооңуздар чоң көмөк. Баарыңыздарга бабаларыбыздын руху ыраазы болсун жана баарыңыздарды Кудай жалгасын.